Саламатсыздарбы жаш мугалимдер тайпасынын жалпы мүчөлөрү, ардактуу асыл мугалимдер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер менен кайрадан улуу устатыбыз Гапыр Мадаминовдун Устаттык өнөрү китебинен болуп жаткан сабактарыбызды улантабыз. Бүгүнкү биздин темабыз сабакка даярдануу жана кызыктуу өтүү жөнүндө кыскача усулдук сунуштар деген темада болмокчу. Баарыбызга маалым болгондой, жакшы бир сабакка чыгармачыл мугалим көп күндөр жылдап даярданат. Ал үчүн ал окуу китебин, илимий китептерди, методикалык китептерди, гезит журналдарды пайдаланып, теле радио, турмуш практикадан материал чогултуп системага салат. Ошону менен катар эле бүгүнкү күн, келечек, актуалдуу проблема менен байланыштырып билим берет. Ар бир сабактын тема, билим балуулугун таап, ошону окуучуларга жеткирет. Мугалим сабакка даярданууда теманы анализдөөгө өзгөчө маани берүүсү кажет. Анын ичинен негизги бөлүгүн, окуучулар түшүнүшү, өздөштүрүүсү кыйын болгон бөлүгүн, 2-4 даражалуу бөлүгүн, окуучулар өздөрү окуса түшүнө ала турган бөлүгүн, 2-3 жолу кайталап, доскага жазып, чийип, анализ кылып, синтез кылып айтпаса билбей турган бөлүгүн таап жеткирүү керек. Ошону менен катар, мугалим теманы жеткиликтүү жана кызыктуу өтүү үчүн окуучулар билиши, таанышуусу керек болгон бөлүгүн, эстеп калуусу, жасай билүүсү, айтып көрсөтө билүүсү, кийинки билим алуусу үчүн турмушта керек болуучу бөлүгүн жана башкаларды бөлүп, белгилеп айтып, эскертип кетүү, көрсөтүү зарыл. Көбүнчө сабактарда ушулар бөлүнүп баса белгиленбейт, негизгиси бөлүнбөйт. Ошого окуучулар баарын бирдей кабыл алат же ала албайт, түшүнбөйт же болбосо акылы жетпейт. Эстеп калуу, билүү үчүн негизгисин бөлүнүп, так ыкчам көрсөтүлүшү керек болот. Мугалим теманы түшүндүрүүдө, китепте билимдин башка булагы менен иштөөдө, аларды анализдеп, синтез кылып берсе жакшы болот. Анын ичинен теманы анализдөө дегенибиз эмне? Бул негизгисин, эреже, закон аныктамаларын, башкы идеясын, окуя, бөлүмдөрүн, багытын, максатын, милдетин, корутундусун, сунушун, жыйынтыктын, пайдасын, зыянын, маанисин жана башкаларды ырааттуулук менен бөлүп табуу, системалаштыруу болуп эсептелинет. Мына ушулар доскада бир сөз, термин менен ырааттуу жазылса, китептен бөлүнүп көрсөтүлсө, окуучулардын эстеп калуусуна таяныч болот деп айта алабыз. Андан сырткары схема, сүрөт, диаграмма жана башка формуласында доскага тартылса да жакшы болот. Ошондой эле улуу устатыбыз Гапыр Мадаминов сабакты кызыктуу өтүү үчүн АЖППОК схемасын сунуштайт. Бул схема көп кырдуу схема болуп эсептелинет. Ал адам, жаратылыш, предмет, проблема, окуя, кубулуш деп чечмеленет. Теманы, проблеманы ар тараптуу түшүндүрүп айтуу үчүн өзгөчө жардам берет. Айрыкча татаал түшүнүк, закон, эрежени 4-5 мисал, жол, ыкма менен түшүндүрсө, таасирлүү болуп эсте калат десек дагы болот. Ошондой эле АЖППОК схемасы өз ичине көптөгөн суроолорду камтыйт. Мисалы, заты, аты, келип чыгышы, түзүлүшү, пайдасы, зыяны, айырмачылыгы, өзгөчөлүгү, же болбосо максаты, байланышы жана башка көптөгөн суроолорго жооп берүү менен сиз өтүп жаткан жаңы теманы окуучуларга кыска жана нуска түшүндүрө аласыз десек болот. Мисалы, өзүбүздүн эле математикадан бир мүчө деген теманы алалы. Бул бир мүчөнүн аты, бир мүчө, келип чыгышы алгебралык туйунтмалардан келип чыккан, түзүлүшү сандар жана өзгөрмөлөрдөн турат. Айырмачылыгы бир гана көбөйтүү жана даражага көтөрүү амалдарын гана өз ичине камтыйт. Ал эми мүнөздөмөлөрү даражасы жана стандарттык түрдө жазылышы. Ал эми түрлөрү болсо бир мүчөлөр окшош жана окшош эмес түрлөр болуп экиге бөлүнөт. Бир мүчөлөргө мисалдар болуп, бул 5xy, 3a, y жана башка көптөгөн мисалдар. Ал эми бул Жусуп Баласагынга түзүлгөн АЖППОК схемасы. Ушулар менен таанышып, өзүңүздөрдүн сабагыңыздарда пайдалансаңыздар көптөгөн пайдасын берет деп айта аламын. Сабакты кызыктуу өтүүдө, тема түшүндүрүүдө окуучуларды да көңүлүбүздө эле группаларга бөлүү жакшы натыйжаларды берет десек болот.
Анткени окуучулардын арасында бир жолу айтканда түшүнүүчү окуучулар бар, 2-4 жолу түрдүү ыкмада айтып көрсөтүп жасатканда түшүнүүчү окуучулар бар, көрүп түшүнүүчү, жасап түшүнүүчү, окуп түшүнүүчү окуучулар бар, татаал теориялык маанисинде түшүнүүчү окуучулар бар, жөнөкөйлөтүп айтканда түшүнүүчү окуучулар бар, элементардык сөз, мисал менен түшүнүүчү окуучулар, көңүл бөлүп, эскертип, көңүлүн топтоп туруучу окуучулар бар. Мына ушулардын ар бирине өзүнө ылайык келген сөз, мисал менен түшүндүрүп жеткирүү бул сабагыңыздын кызыктуу жана эффективдүү болуусуна жардам берет. Ошону менен катар эле үй тапшырмасын бергенде да мына ушуларды эске алып, дифференциалдуу тапшырма берип суралса, албетте жакшы натыйжага жетебиз деп ойлоймун. Бүгүнкү биздин сабакка даярдануу жана кызыктуу өтүү жөнүндө кыскача усулдук сунуштар деген темабыз мына ушундай маалыматтарды өзүнүн ичине камтыды. Сиздерге пайдалуу болгон болсо кубанычта болобуз жана ой пикириңиздерди күтүп калабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.